Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin. Sallallahu teala ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Hurmatlı bir tuğandar, bizim WhatsApp numarımız 0501 49 50 51. Muna uşul nomurga özüңүздөрдүн суроолоруңуздарды, пикирлериңиздерди келтирсеңиздер болот. Эгерде кайталанган сөз болуп калсаларды биз экрандан чыгарбайбыз, аларга жооп бербейбиз. Зарыл деп эсептеген маселеге жооп беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Биз Facebook'tan, Одноклассникиден жана ошондой эле Instagram'dan barбыз. Жана ошондой эле ушул сабактардын бардыгын иншалла кайрадан бир азыраак оңдоп түздөп монтаж кылып, андан кийин Асат медиага түз эфирден иншалла чыгарабыз. Азыр мына суроолорго орун беребиз, урматтуу бир туугандарым. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum. Koş boylu uçurunda medisinalık көзөмөл жөнүндө суроо жаралып атат. Аллахтын мээрими менен жолдошум экөөбүз перзент күтүп жатабыз. Жолдошум Аллага дайым тобокел кылуу жөнүндө дайым айтат. Биз аялзат көп сарсана болуп, кош бойлуу болгондо да ойлоно берет экенсиң. Гинеколог айтуусу боюнча 9 айдын ичинде орто эсеп менен 5-6 жолу УЗИге түшүү керек дейт. Зыяндуулук жокпу десем, дүйнөлүк практика боюнча протокол менен УЗИге жөнөтөбүз дейт. Жакында 12 жума болобуз. Ушул учурда УЗИ менен кан тапшырылат экен, баланын даун жана башка үзүрлүү ооруларын аныкташ үчүн. Күйөөм айылдаш кишинин үй бүлөсү жөнүндө айтып берген. Келинчеги Арча Бешик медреседе окуп аябай такыба, кош бойлуу болгондо УЗИ жана башка кароодон өткөн эмес. Бала жакшынакай төрөлдү дейт. Сиздин сабагыңыздан уккам, атан бир периште перзентке жөнөтүлөт. Устаз туура багытка муктажмын. Канчалык деңгээлде заманбап медицинага мамиле кылыш керек? Эң биринчи УЗИге бараарда хажат намазын окуп баргам, зыяндуулугу тийбесин деп кандай амалдарды сунуштайсыз? Сиз ошол өзүңүздүн врачтан башка дагы 2-3 гинекологдон сурап көрүш керек. Эгерде алар ушундай сөз түрдө 5-6 жол түшүш керек УЗИге десе, анда түшүү керек болот. Билесизби? Пайгамбарыбыз алейхиссалам носиятында келет. Кудай Таалам ар бир ооруга шифа берет, аны билген билди, билбеген билбеди деп. Азыркы учурда ошол медициналык кароодон өтүү, ошолордун шарттарына көнүп каратуу, урматтуу бир тууган, бул важип болуп эсептелет. Анткени ошол бала туура эмес төрөлүп кала турган болуп, же тескери келип калып, ошондон эненин ден соолугуна зыян келип кала турган болсо, анда биздин бардыгыбыз ошол нерсеге күнөөкөр болуп эсептелебиз. Балким ошол баланы дарылап алып коюу керек, дарылап коюу керек. Ошол ооруган, ооруп болсо ошол соо төрөлгөнгө себеп болот, же бир кам көрүш керек болот. Айтор ошондуктан муну барбайт деген сөз туура эмес. Ал көр такыбачылык, барыш керек, көрүнүш керек, доктурлардын сөзүн укканга аракет кылуу керек. Бул иншалла милдет болуп эсептелет. Мен айтат элем, барыш керек, көр такыбалык кылбаш керек. Эгерде кокустан балким башкача бир жаман болуп калса, жамандыктын жакшылык болушуна дагы ошол дарыгерлер иншалла эмне себеп болот. Assalamu aleykum. Men ayal kişimin. Biz okup жүргөндө интермедиат карганбыз. Үйлөнүп жаткан 2 жаштын ролун ойноп, христиандардын үйлөнгөнүн туурап. Сен турмушка чыгасыңбы десе, мен какалып атсам, аң артыман бирөө келип, жвачка салса, да деп кыйкырып, бирөөлөрдү туурап, жаткарса никөтөбү дейт. Жок, андай эмес. Ал эмес өзүнүн тилинде эмес, башка тилде сүйлөшүп, ошол тилдин маанисин билиш керек деген сөз. Чындап айтылган учурда гана ошол так айтканда болот. Ал эми ойноп аткан учурда ал туура эмес. Анткени күбөлөр атайын күбөлүк кылган жери жок. Ошондуктан мына интермедиат аткарган учурда артисттердин ушундай нике кыйганды туурап берип аткандары нике деп эсептелинбейт. Аллаху алам бис саваб.
Assalamu alaikum. Azırkı учурда колго антисептиктер сатылып жатат. Курамында спирт бар экен, аны колдонсо болот. Аны сөзсүз түрдө колдонуш керек. Ошондой эле саламаттык сактоо министрлиги айтып аткан бардык шарттарды колдон келишинче аткаруу керек. Колдор тез самындап жууп, жана ошолор менен колдор тазалоо талапка ылайык. Мына биз да ошону менен колдорду оңдогонго аракет кылып атабыз. Урматтуу бир туугандар, эгерде базарда өтө кымбат болуп кеткен болсо, мындай кылып туруп спирт жана башка нерселерден кошумчаларды кошуп, ошол көрсөткөндөй кылып колду тазалап жүрүү, ошол талапка ылайык. Жана ошондой эле урматтуу бир туугандар, жанагыдай учурашкан учурда кол менен учурашпастан, балким ошол мындай бир адат боюнча колду көкөрөккө коюп, мисалы үчүн башикке учурашып коюу дагы иншалла шарият боюнча иншалла туура келет. Коркунуч сезими боло берет. Азыр өлүп калчудай. Жан алгыч периштелер келе тургансып, титиреп, тамагым кысылат. Дим жетишпей кыйналам. Кудайдан корком, өлүп калсам күнөөлөрүмө кантип жооп берем деп. Күнөөлөрүм абдан көп сезилет. Тооба кылам, намаз окуйм, жоолук салынам. Россияга барып стресс болгондон кийин ушундай. Бардыгын туура эмес кылгандаймын. Валерьянка ичип тынчалам, кандай кылсам дейт. Ошол адам өзү күнөөкөр сезип, Кудайдын астына барганда кантип жооп берем деген пикирдин келүүсү сиздин туура жол экендигиңизден кабар берет. Ошондой учурда Кудайга шүгүр айтып, Кудайым күнөөмү кечир деп тооба намаз окуңуз, дары иче бербеңиз. Болгону ошол Кудайым ушул өзүмдүн күнөөмдүн бар экендигин сездирген жакшы сезимдерди бердиң. Барыңа шүгүр Кудайым. Сен болбогондо кантет элем мен деген сөздү айтуунун кажети жок. Бирок бул деген сөз ошол Кудайды тандап алдым. Кудайымды таанып калганыма өзүм шүгүр айтам деген ушундай бир Кудайды билгениңе, ошол мусулман болгондугуңа. Канча адамдар Кудайды тааныбай жүрөт, алардын өзүнүн жүрөгүндө Кудай жок. Бул деген сөз адамдын жүрөгүндө Кудайга орун берилбей калгандар деген сөз да. Кудайды таанып, намаз окуп, сажданын таттуусун көрүп калгандыгыңызга Кудайга миң мертебе иншалла шүгүр айтышыңыз керек. Андан кийинки биздин сурообуз: усул даарат алганда, намаз окуганда кыйналам. Суу тийбей калды деп сууну көп коротуп, намазда унута берем, сажда саф кыла берем, кандай кылсам? Анын бардыгынын кереги жок. Шарият айтылган боюнча, шарияттагы айтылган мыйзам боюнча тараттуулук алып туруп, андан кийин Кудайга тапшырып аткара беришиңиз керек. Бул васваса деп коет. Ушундай болгондо аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп туруп, сол жака 3 ирет түкүрүп койсоңуз, иншалла бардыгы ордуна келет. Күнөөлөрдүн баарын жолдошум айтып кечирим сурашым керекпи же тооба эле кылуу керек болобу дейт. Ал нерсе үчүн уруш чыгып кетет деп корком. Күнөөлөрдү кечирүүчү Кудайга айтып кечирим сураңыз. Ал эми күйөөңүзгө айтуунун кажети жок. Эгерде тыйын нурдап алган болсоңуз, анда ордуна кайтарып коюш керек болот. Эгер ушул сыяктуу болсо, көп болсо. Анан болбосо, эгер уруш чыгып кете турган болсо, анда жөн эле кечирим сурасаңыз, тооба кылсаңыз, Кудай таалам иншалла кечирет. Мен азыр Москва шаарында турам. Бул жактагы намаз окуган мекендештерибиздин көпчүлүгү кыбыла каякта экенин билишпейт. Күн баткан жакты карап окуп жүрүшөт, ошолорго айтып түшүндүрүп койсоңуз дейт. Күн баткан жакты карап, андан бир аз солго бурулган бул Кыргызстандын географиялык аймагына жараша болот. Ал эми Москвадагылар бир азыраак түштүк тарапты карап туруп, андан кийин алар бир азыраак оңго же солго бир аз бурулушат. Айтор кандай болгондо дагы ошол Москванын кыбыласын караш керек. Кыбыла күн баткан тарап эмес, кыбыла Мекке шаары. Ошол Москванын картасын карап туруп, анан кийин Мекке шаарын карап туруп, ошого жараша урматтуу бир тууганым намазды окуш керек болот. Ажеке кандайсыз? Аллах баарыбызга иманыбызды жүрөгүбүзгө киргизсин. Менин суроом мындай: тыйын сурап келген кайырчыларга оозунан спирт жыттанып же баягыдай лөлү болсо, кандай сөз менен бербем деп айтса болот? Эгерде бергиңиз келе албасын, чыкпай эле коюңуз, аларга бербем айтыштын кереги жок. Маани бербегендей болсоңуз, алар өтүп кете берет. Бир четтен текебер көрүнөсүң. Тыйын жок десең алдаган болосуң, жок бере албайм десең жаман көргөндө көзү менен карайт. Пайгамбардан ошондо сыяктуулар сурап келгенде кандай мамиле кылды эле? Пайгамбар алейхиссалам колунда болсо, мүмкүн болсо берет эле, эгерде жок болсо кийин келгениңе даярдап коем деп айтат эле. Ассаламу алейкум. Устаз, интернеттен аябай көп маалыматтар келип жатат.
бекем болгула, намаздарга даарат менен жүргүлө, ыйык каба бош калды, кыяматтын белгиси деп ушундай маалыматтарга кандай карайлык? Намаз окугула деген албетте жакшы, каба бош калды дегенде бул элдер барбай коюп эмес, балким ушундай чара колдонгон, бул ислам тарыхында бир канча ирет болгон, эч кандай ага проблема жок, урматтуу бир туугандар. Ага кыжалат болбош керек. Ушул убакта ишенбеген, өзүбүз билбеген, тааныбаган маалымат алуудан этиет болушубуз керек. Тааныган аалымдарыбыздан сурап, ошону менен жол жүргүзгөнүбүз жакшыраак болот. Россияда маршрутта автобус айдап иштейм. Кээ бир учурлар намаз убакыты келип калса, машина айдап барат, намаз окусам болобу? Көбүнчө шам намаз үргүлбөй калабыз дейт. Эгер ошондой болсо, ооба, андан кийин келип казасын окуп берсеңиз, иншалла жакшыраак болот. Тооба кылуунун жолдорун, шарттарын түшүндүрүп берсеңизчи, рахмат, Аллах баарыбыздан ыраазы болсун дейт. Тооба кылуу, урматтуу бир туугандар, күнөөлөрдөн болот. Күнөөлөр эки түргө бөлүнөт. Адам менен Кудайдын ортосундагы күнөөлөр жана адам менен адамдын ортосундагы күнөөлөр. Адам менен Кудайдын ортосундагы күнөөнүн жарасы жеңил. Тооба кылып, тооба дегенде кандай? Ошол кылган күнөөгө өкүнүп, ошого кайра барбайм деп, андан кийин ошол күнөөгө кайрадан барбаш керек болот да. Ошол туура эмес кылгандыгына өкүнүп, кайра ошого барбайм деп, ошого чын ниеттен ниет кылыш керек. Анан ошол адам ошол ыкластан ошол күнөө кылбай турган болуш керек. Ал эми адам менен адамдын ортосунда күнөө боло турган болсо, анда бул адам эгерде кимдир биринин акысына кирген болсо, ошонун өзүнөн кечирим сурап, андан кийин гана ошол ишке өкүнүп чындап, андан кийин ошол ишке кайра барбайм деп, анан ошого Кудайга жалынып тооба кылуусу керек болуп эсептелет. Урматтуу бир тууганым, мына кийинки суроону карайбыз. Андан мурдагы суроону өчүрүп, өткени көп болуп кетсе табылбай калабыз. Кечиресиздер, кээде ушундай суроолордун адашып калам, анткени түз эфирдин өзүнүн касиети мына ушундай. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум устаз, мен бойдокмун, 25 жаштамын. Мен ислам динибизди сиздердин видеону көрүп түшүнүп намаз окуп баштадым. Күнөө иштерге да маани бербей адашып жүргөн экенмин. Мындан кийинки жашоомду ислам дининде өткөрсөм дейм. Ким эки сан ортосун жана эки жаактын ортосун күнөөдөн сактайм деп сөз берсе, пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям мен ал адамга бейишти, кепилдик берем дейт. Мен ушул хадиске таянып намаз окуп жүрсөм сөз бейишке киремби? Жана мен жакшы жүрсөм ата-энемдин да бейишке кирүүсүнө себепкер боло аламынбы дейт. Ооба, эгерде тилиңиз менен ошол жанагы зына болгондон сактанып, эки санын ортосу деген бул аврет, бул деген зынадан сакталуу, ошондой эле эки жаактын ортосу бул тил, ушак айткан гыйбат айткандан сактансаңыз, 5 маал намаз окуп, эгерде бай болсоңуз зекет берсеңиз, албетте иншалла Кудайдын ырайымы менен иншалла бейишке киресиз. Ал эми ата-энеңиздин бейишке киришине, бейиштеги даражасынын бийик болушуна себепкер болосуз, эгер ата-энеңиз албетте мусулман болуп, ыйман айтып жүрүшкөн болсо албетте. Ошондой эле ата-энеге да айтышыбыз керек, алар намаз окугандыгы албетте себеп болот. Анан бир адам эгерде ал адам мусулман эмес болуп, теңирчи болуп же башка бир нерсе болуп калса, анда ошол адамга канча дуа кылсак деле бейишке кирүүсү кыйын болуп эсептелет. Мен күйөөмдүн экинчи аялымын, жакында көз жарам. Биринчи аялы мени угуп каршы болду. Азыр күйөөм күндүз келип турат. Мен анын ойношуна сезем өзүмдү. Мени туугандарындыкын алып барган эмес, бирок бир туугандары мени билет. Ата-энемдин алдынан алып кеткен мени. Тажадым ушундай кылгандан кетип калсамбы дейм, кеңешиңизди бериңизчи. Аны үчүн мурдараак ойлонуш керек болчу. Ошондуктан эми сабыр кылыңыз. Эгер ата-энеңиздин үйүнөн алып кеткен болсо, анда бул деген ата-энеси билсе, демек ойношунда эмессиз сиз, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн мурдараак таразалап ойлонуп, ошону көтөрө аламбы деп туруп, андан кийин турмушка чыгуу керек болчу. Анан эми түштөн кийин келип, ошону мен ушуну чыдабайм, андай мындай дегениңиз туура эмес. Антип нерв болбоңуз, боюңузда бар экенсиз, төрөңүз төрөгөндөн кийин бардык ордуна келет. Ал эми биринчи аялы иншалла барып ордуна келет. Эгер бирөөнү жакшы жолго салуу үчүн жалган сүйлөсө болобу? Эми жалган түрлөрү бар да, бул кандай? Эки адам урушуп кетсе, экөөнү жараштыруу үчүн сен жөнү жакшы пикирде деп жалган айтып жараштырсаң болот. Анан адамдар динге кириш үчүн ошолор каалаган нерсени айтып, жалган нерсе айта берсек, аны менен болбойт. Аялы менен күйөөсү бири-бирине мамиледе мындай бир, мисалы үчүн
аяlı öte sulu bolбосо sen suluусуң деп, же болбосо арыктап кеткенсиң, жакшынакай болуп калыпсың деп, да ошо бир нерсени айтып, же аялы күйөөсүнө менин манасым, баатырым деп бир нерсени сүйлөсө, жалган айтып, коёндой коркок жүрөк болсо деле, анда ошол жалган, адилеттүү жалган болот. Андан башка жалгандар шарият боюнча, урматтуу бир тууганым, эмне туура эмес. Sizge суроом төмөндөгүдөй. Мындан бир нече жыл мурун туугандарым ата-энем мага сактап бер деп көп акчаларды беришет эле. Мен аларга айтпастан акчаларды колдонуп коет элем. Кээде ордуна коюп, кээде кем кылып берип коет элем. Эми азыр бирөөнүн акысына киргеними түшүндүм. Эми туугандарыма ачык айтып кечирим сурагандан уялып жатам. Орозонун алдында ар биринен сизди капа кылып же кыйбат кылсам, жакыңызга кирсем кечирип коюң деп эле сурап койсом болобу? Мен күнөөмө тооба кылдым. Бирок ар биринен кечирим сурашым шартпы? Шерменде болуштан корком. Мени менен эми мамилени үзүп коюш сачы дейт урматтуу бир тууганым. Мындай болгон учурда ар биринен кечирим сурап чыгышыңыз керек. Анткени бирок жанагы айтылган акчасын ордуна койгондон кийин. Анан бирок мында азыраак тыйын болуп калып, ошону айтсаңыз кечирип жибере турган болсо, анда анча-мынча билбей ошондо айтканда мен мында так сактай албай калып, ошондо бир азыраак кемчилик кетирип койгон болсом, ошону кечирип коюңуз деп алдынан ар бирине өтүшүңүз иншалла шарт болуп эсептелет. Биз кээде жолдошум экөөбүз ата-энебиздин бизге балалык чагыбызда кылган мамилесин кеп кылып, кээде күлүп, кээде арызданып сүйлөп коебуз. Жөн эле, өзүбүздүн кичине кезибизди истегенде, анан көбүнчө биздин балдарыбыз кандай мамиле кылбайлы деген максатта. Бул кыйбатка киреби? Биз эми бул күнөөбүздү эмне кылабыз? Ата-энебизге биз сизди кыйбат кылды деп айтыш шартпы? Кыйбат эмне экенин жакында сиздин сабагыңыздан үйрөндүм. Жана жолдошум айтты, тооба кылып токтоттук, сизден Аллахым ыраазы болсун. Аларга барып эми ушундай балалык кылып ката айтып койгон болсок, акыңарга кирип калган болсок, кечирип койгула деп бир оз айтып койсоңор, иншалла мен ойлойм жакшы болот. Андан кийин мындайды кайталабагыла, Кудай Таалам жакшылык берсин деп иншалла тилек кылабыз. Сизден сурайын деген суроом, суук мезгилде гусул ала турган суунун нормалдуу температурасын билүү үчүн колдун бир манжасын салып текшерип көрүп алсак болобу? Себеби айыл жергесинде кээ бир жерлерде шаардагыдай ыңгай шарт жок болуп калат. Деги эле гусул ала турган суу канчалык деңгэл таза болушу шарт? Жараткан сизден ыраазы болсун дейт. Эгерде колуңузду чайкап алган болсоңуз, анда болот. Эгерде кол чайкала элек болсо, идишти кайтып суу алып, колду жууп алып, андан кийин колду салып көрсө болот да. Анан кол такыр боло элек болсо, анда булгап коюш ыктымалы бар дейт. Ошондуктан колду бир сыйра чайкап алып туруп, андан кийин эмне урматтуу бир тууганым, ошол билсеңиз болот. Демек, колду чайкап алыш керек ага чейин. Менин суроом, кызым 1 жаш 1 ай болду. Эмчектен эрте чыгарып койсо күнөө болуп, баланын акысына кирип кала. Ооба. 2 жыл, 2,5 жылга чейин баланын акысы бар. Өтө бир зарыл себеп болуп чыгаруунун кереги жок. Биз жубайым экөөбүз общий баня иштетебиз. Жубайым аялдар жуунган жака кээде кирип тазалап турганга туура келет. Бул маселе биздин ыйманыбызга таасирин берип коёбу деп корком. Общий баня дегенде эркектер өзүнчө, аялдар өзүнчө болот. Аялдар жака кирип, ошол жерден тазалап чыкса болот. Эркектер жака кирип чыксаңыз болот. Бирок аялдар тарапка, эркектер тарапка да атайын жанагыдай шорттолорду коюп коюш керек. Анткени аялдар жылаңач жүрсө боло бербейт. Аялдар да бири менен бири жүргөндө, аралаш жүргөндө тизеси менен киндиктин арасы бекем болуш керек. Эркектердин мончосунда жанагыдай шорта коюлгандай эле, аялдардын мончосунда деле шорта коюлушу зарыл болуп эсептелет. Мен бир кызды ала качтым элем. Ал бирок жолдон качып кеткен. Исламский университет окуучу, кайра барып колун сурасам кандай болот? Ата-энесине барып сура, иншалла Кудай Таалам жакшылык берет деп иншалла тилек кылалы. Ата-энесине барып сура. Алып качып кеткен жакшы эмес, албетте бул туура эмес. Ассаламу алейкум ажеке, сизге бир суроом бар эле, жооп берип коесузбу? Суроо биздин ишеним боюнча дейт. Албетте бул кечеги келген суроодон кайра кайталанып менде сакталып калыптыр. Буга кече жооп бергенбиз. Андан кийинки биздин сөзүбүз бүгүн жаңы келгендерден.
Apam bronxit oorusu menен ооруп, оору канага жаткан болчу. Врач көрүп, ооруга байланыштуу группага чыксаң болот деп айтып, 15 000 сом акча берсең биротоло пенсияга чыгып кетесиң деп жатыптыр. Эгер ошондой болуп акча берип пенсияга чыкса, апамдын пенсиясы алган акчасы туура болобу? Силер башка бирлерден сурагыла, мыйзам боюнча ушундай ооруса, пара бербесе деле мыйзам боюнча пенсияга чыга турган боло турган болсо, бирок пара бермейинче чыгарбай аткан болсо, анда берип пенсияга чыкканы макул, алганыңар адал болот. Бирок ошол пара бербесең, мындай өзү мыйзам боюнча туура келбей турган болуп, пара берген үчүн туура келтирип койсо, ал убакта алган пенсиясы, урматтуу бир тууган, мемне арам болуп эсептелет. Кудайым шерменде кылбасын. Мен мамлекеттик кызматта иштейм. Бизге бир долбоор келди. Ал долбоор боюнча мен иштеп жатам. Ар бир семинар өткөргөн иштеген адамга бензин эдинсина үчүн 1000 сом акча бөлүнүптүр. Бирок ал акчаны бензин эдинсина салбай өзүмө алып, документке бензин куюлду деп жазып берсем болобу? Долбоор менен иштегендер ошентип акчаны алсаңар болот деп айтып жатышат. Эми алар бензин эдинса деген сөзү иштешиңиз шарт түзүлгөн деген сөз, ошого деген тамак жешиңиз мүмкүн, же башка бир нерсе алышыңыз мүмкүн. Айтор сиздин муктаждыгыңызды бүтүрүүгө берилген. Мен ойлойм, бул маселеде эч кандай проблема жок деп, урматтуу бир тууганым. Мен Көлмө медресесинде иштеген устадан уктум эле. Эгер бүгүнкү күндүн асыр намазын каза кылсаң, шам намазынан кийин окусаң болбойт деп. Асыр намазын биринчи окуп, андан кийин шам намазын окуш керек деген. Эгер шам намазынын убагы кирген болсо дагы, шам намазын окуп, андан кийин бүгүнкү күн асыр намазынын казасын окусаң, анда кайрадан шам намазын башынан окушуң керек деген. Ушундай убакта шам намазынын убакысы эмеле кирсе, биринчи шам окула, асыр окула. Бул деген таптакыр каза боло элек адамдар ошол эгерде мисалы үчүн өмүрүндө каза кылган жок, бүгүн асыр каза болуп калса, шамдын убагы бар да, мисалы үчүн канча 1 саат 15 мүнөт. Ошондо шамдын убагы кирсе дагы шамды окубастан туруп, асырды окуп туруп, андан кийин шамды окуш керек болот деген маани китептерде бар. Иншалла туура айткан, эч кандай андан бөйрөктөн шыйрак чыгаруунун, урматтуу бир тууганым, кажети жок. Бишкек шаарында куптандын убагы болду, урматтуу бир туугандар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Истинжа кылуу важип болгон адам унутуп, истинжа кылбастан жеңил дарат алып болгондон кийин эмне кылат? Барып истинжа кылса жарай берет. Кыз кишинин иддасы 4 айда чыгабы? Эгер боюнда жок болсо 2-3 айда үйлөнсө болобу? Жок. Кыз киши дегенде кандай? Никелеп туруп, бирок экөө бир төшөккө жатпастан же бир бөлмөгө камалбастан туруп эле нике бузулган болсо, мисалы үчүн жана нике кыйган жерден кайра бузулуп кетсе, анда идда жок, ошол жерден дароо эле турмушка чыкса боло берет. Бирок ошол турмушка чыгып, ал жерде бир аз жашап кайра келген болсо, балким жыныстык мамиле болбосо деле экөө чогуу бир төшөккө жаткан болсо, анда сөзсүз түрдө 3 жолу айыз көрүш керек болот. 3-чү этеккир көргөндөн кийин турмушка чыга берет. Мен 17 жаштамын. Күндө уктаганымдан кийин өңүмдө сыгылып, түшүнүксүз тилде сүйлөп отуруп алат экенмин, апам айтуусу боюнча. Айткан сөздөрүм өзүмдүн эсимде калбайт, бирок сыгылганым, олтуруп кайра жатканым эсимде бар. Ушул нерселер жин кирүүсүнүн белгилери болуп калабы дейт. Ыктымалы бар, ошондуктан жин окуган жанагыдай адистерге барып көрүнсөңүз, ошолор иншалла карап берет. Мен бул боюнча мындай бир тереңирээк, урматтуу бир тууганым, биле албайм. Чындыгында билбейм дегенди, ошол билүү бул шариятыбызда эмне илим деп айтылынат. Ассаламу алейкум чубак ажы. Сиз Аллахым разы болсун сизден дейт. Менин суроом, эгер намаздын ортосунда мисалы 5 намаздын 4 рекат сүннөтүнөн кийин бир ишиңди кылып ана улансаң болобу, намаз бузулуп калбайбы? Албетте көп убакыт эмес, боло берет. Сүннөт окуп барып бир ишти бүтүрүп, андан кийин келип парз окусаңыз жарай берет, эч кандай проблема жок. Анткени сүннөт өзүнчө намаз, бул өзүнчө намаз болуп эсептелет. Намаз окуп жатканда оюн бөлүнө берет. Аракет кылып чогултуп, анан кантип оюн бурулуп кеткенин байкабай калам, кайра чогулта бересиз. Жашоо ошондой. Ар күнү шайтан сизге васваса кылат. Сиз ар күнү кайрадан оңдоп окуганга, урматтуу бир туугандарым, аракет кыла бересиз. Кудай таалам жакшылык берсин, оомат берсин. Кудайым тилектерибизди кабыл кылсын. Насип кылса эртеңки күнү шам намаздан көрүшкөнгө чейин Кудайдын аманчылыгында бололук. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.